Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, Al-Fiqhul Akbar аттуу китебибизден сабакты уланмакчыбыз. Өткөн темада биз иман келтире турган нерселерди айтып келип, вал хисаб, эсеп кысап деген жерди айтып, кыямат күндөгү эсеп кысап берүү тууралуу. Вал мизан деген жерге токтогон экенбиз. Бүгүн сабагыбызды Кудайым буйрса мына ошол жерден кайра улантмакчыбыз. Вал мизану, кыямат күнүндө тургузула турган тараза чындык деп иман келтирүү парыз. Башкача айтканда, тагыраак айтканда, биз ар бирибиздин мойнубузга милдет болот. Эртең акыретте Аллах тарабынан тараза коюлат. Ал жерден биздин жасаган жакшы жана жаман иштерибиз тартылат, таразага өлчөлөт. Мына ошого жараша биз менен сиздерге не болот? Же бейишке көздөй, же тозокко көздөй чечим чыгарылат. Мына ошого биз ар бирибиз иман келтиришибиз керек, ал бар деп. Анткени ошол таразанын барлыгы бекем далилдер менен такталган маселелерден. Башкача айтканда, Кур'ан менен, хадис менен, ижма менен бекитилген. Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде мына ошол тараза тууралуу минтип айткан сөзү бар. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва надаул мавазина қиста лияумил қияма. Кыямат күнү үчүн биз адилеттүү таразаларды орнотобуз дейт. Мына ушул байкап турганыңыздардай, ушул аятта айдан ачык эмне тууралуу келип жатат? Тараза тууралуу айтып жатат. Кыямат күндө биз тараза орнотобуз деп. Ошондой эле биз менен сиздер Кур'ан сүрөсүн дайыма окуп жүргөн сүрөлөрүбүздөн. Аллах Таала бул аятта минтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Фа амма ман сакулат мавазинуху фа хуа фи ишатир радия. Ал эми кимдин жакшы амалдарынын таразасы салмактуу болсо, оор боло турган болсо, ал ыраазы боло турган рахат жашоодо болот деп Аллах Таала айткан. Ошондой эле А'роф сүрөсүндө дагы улуу Аллах Таала минтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим вал вазну яума изинил хак. Кыямат күндөгү, ошол күндөгү тараза чындык деп. Бул Кур'андан болгон далилдер. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен далил келтире турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Анас бин Малик радияллаху анхуга минтип айткан. Бир узун хадис, биз өзүбүзгө тиешелүү жерин гана айталы. Кыямат күндө мен сизди каяктан табам, кайсыл жерден издейин, кайдан табам деген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Анас бин Малик радияллаху анхуга минтип айткан экен. Фатулубни индал мизан, мени таразанын жанында изде деп. Бул хадисти имам Термизи рахматуллахи алейхи өзүнүн сунанында риваят кылган. Мындан тышкаргы дагы хадистер бар. Мисалга айта кете турган болсок, мисал катарында сахих хадис келет: калиматани хафифатани алал лисан сакилатани фил мизан деген. Муну бардыгыбыз билебиз. Эки сөз бар. Алар тилге аябай жеңил, оңой, бирок таразада эң салмактуу, эң оор деген. Башка хадис дагы келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: ма мин шейин асқалу фил мизан мин хуснил хулк. Кыямат күнүндө таразага койгон кезде эң оор нерсе бул жакшы адеп ахлак деген. Бул хадистен дагы биз сабак ала турган жерибиз эмне экен? Кыямат күнүндө тараза бар экен. Мына ошол таразада адамдардын амалы өлчөлөт экен. Ошол жердеги эң оор нерсе, эң пайдалуу жагыбызга иш бере турган нерсе бул биздин жакшы адеп ахлагыбыз деген. Мына ушул аяттар, мына ушул хадистер бардыгы эмне экен? Кыямат күнүндө таразанын бар экендигине далил болот. Ошондой эле ахли суннат вал жамаат сүннөттү бекем кармаган, баштары биригип, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңинен кол чыгарып, жапа тырмак ахли суннат сүннөттү бекем кармагандар бардыгы бир пикирде.
Бардығы единогласно бир добуш менен кыямат күнүндө таразанын барлыгынан экылган чындык экендигин айтышкан. Себеби жанагы айтканыбыздай буга толук далилдер бар. Албетте бул жерде айта турган нерсе ошол амалдарды өздөрү тартылабы, же болбосо барактар тартылабы, же амалдар өзү. Амалдын өзүнүн сооп жеки күнөөсү бул араз деп коет. Араз деп коет. Бул сыпат сыяктуу нерсе, муну тартууга болбойт. Бул маанавий нерсе, хисси, мындай адам баласы баркап, кармап, коюп көрө турган нерсе эмес. Мына ошол себептен аалымдарыбыздын ортосунда түрдүү пикирге айтылган бул нерсе тууралуу. Эмне тартылат десе, кээ бир аалымдарыбыз айтат, амалдардын барактар жана барактарда жазылган ошол амалдар, амал китебибиз жазылат деп атпайбы? Ошол тартылат дейт. Ошону таразанын бир эмнесине коюлат дейт, бир тарабына коюлат, күнөө иштерибиздин барактарынын экинчи тарапка коюлат дейт. Бул ошол көпчүлүк аалымдардын эмнеси дейт, китептерибизде пикири дейт. Кээ бир аалымдардын көз карашы боюнча дагы башка дагы пикир бар. Кыямат күнүндө биздин амалдарыбыз бир денеге айландырылат дейт. Амалдарыбыз бул маанавий нерсе, хисси нерсеге, бир жисимге, бир денеге айландырылып, жакшы амалдарыбыз нурлуу болот, жаман амалдарыбыз бир зулмат, мына караңгылык болот дейт. Мына ошондо жакшысыны оң жагына, жаманыны сол жагына коюлат деген, мына ушундай бир канча эмне бар дейт, пикирлер бар дейт. Ошондой эле бул жерде дагы башка дагы бир талаштар бар. Мисалга бардык адамдардын амалдары таразага тартылабы, же болбосо кээ бир адамдардыкы гана тартылабы деген дагы кайчы пикирлер бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча жанагы бейишке түптүз эсеп кысапсыз кире турган адамдардын амалдары таразага тартылбайт деген көз караш бар. Бирок башка алымдарыбыз айтат, жок, бардыгыныкы тартылат дейт. Эми бул жердеги негизги нерсе биз үчүн анын кандайлыгы тууралуу, ал кандай болот, бардыгына болобу, кээ бирине болобу, ал маселе эмес. Маселе эң негизгиси биз менен сиздер үчүн ошол тараза бар экендигине ишенүү. Биздин мойнубуздагы милдет мына ушул. Андан ал жагыны Кудайым буйрса ошол кыямат күнүндө барган кезибизде ошол жерде көрөбүз. Кандай болот, биздин амалдарыбыз денеге айландырылып тартылабы, бардыгыбыздан амалыбыз таразага тартылабы, жеки кээ бир адамдардыкы тартылып, кээ бириники тартылбайбы, кээ бирлери түптүз эле тозокко кирип кетеби, кээ бирлери түптүз эле бейишке кирип кетеби, ал кыямат күнүндө иншалла Кудайым буйрса ошол жерде аны түшүнүп алабыз. Андан кийинки иман келтире турган нерсе, эми бул тууралуу дагы башка кийин төмөндө дагы келет. Тараза тууралуу. Андан кийинки иман келтире турган нерсе вал хисабу дедик, вал мизану вал джаннату ван нар. Бейиш менен тозокко иман келтирүү. Бейиш жана тозоктун акыйкат экенине, учурда жаралган экендигине жана түбөлүктүү экендигине ишенүү парз болот. Бейиш тозок тууралуу эмне дейткенбиз? Бул чындык, ал жаралган, учурда жаралган жана түбөлүктүү деп ишенишибиз керек. Бул экөөнүн бар экендигине Аллах Тааланын Кур'анда бир канча нелер бар, аяттар бар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бар. Мына ошолордон келтире кетсек, Аллах Таала ыйык Кур'ани Каримде минтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Эгеңердин кечиримине жана таквалар үчүн даярдалган кенендиги асмандар жана жерлердей болгон бейишке себепчи болгон нерселерди аткарууга шашылгыла деген. Эмне дептир? Эгеңердин кечиримине жана таквалар үчүн даярдалган, мына ушул фразасына аябай маани бериш керек. Ушул жерине даярдалган кенендиги асмандар жана жерлердей болгон бейишке кирүүгө себепчи болгон нерселерди аткарууга шашылгыла деген. Бул Али Имран сүрөсүнүн 133 аятында келет. Бул аятты байкап турганыңыздай, Кудай Таала ушул жерде уиддат лил муттакин, таквалар үчүн даярдалган. Ошол өткөн чак этишмен айткан. Андыктан бул өткөн чак этишмен айткандыгы бул азыр учурда эмне экен, бар жана жаратылган экендигинин неси болот, далили болот. Ошондой эле Аллах Таала тозок тууралуу дагы Бакара сүрөсүнүн 24 аятында минтип айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Фаттакун нараллати вакудухан насу вал хижара уиддат лил кафирин.
отуну адамдар менен таштар болгон тозоктон сактангыла деген. Мына ушул жерде дагы уиддат деген жер бар. Уиддат бул да эле өткөн чак, бул да эле ошол жаратылган экендигине не болот? Далил болот. Ал эми түбөлүктүү экендигине далил. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримнин Бакара сүрөсүнүн 167 аятында мынтип айткан. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва ма хум бихариджина минан нар. Андыктан алар тозоктон чыгуучулардан эмес. Жанагы динсиздер, Кудай Таалага ишенбегендер, акыретке ишенбегендер, булар тозоктон чыгуучулардан эмес. Мына ушул жерде жакшы карасаңыз, мамахум бихарин, алар чыгышпайт дейт тозоктон. Ал бул эмнеге далил болот? Ошол тозоктун түбөлүктүү экендигине далил болот. Ошондой эле Аллах субханаху ва таала башка аятта мынтип айтат, Ниса сүрөсүнүн 56 аятында мынтип айткан. Инналлазина кафару би аятина сауфа нуслихим наран куллама надижат жулудухум баддалнахум жулудан гайраха лиязуқул азаб. Акыйкатта аяттарыбызга ишенбегендерди отко киргизебиз. Алардын терилери күйүп бүтөр замат алар азап тартыш үчүн аны башка териге алмаштырабыз. Бул жерде куллама надижат жулудухум, ар бир жолу териси кийип чөз замат жана башка бир тери беребиз, кайра алмаштырабыз дейт. Бул аят дагы куллама деген сөз менен келип жатат. Бул дагы эмнеге далил болот? Ошол тозоктогу азаптын түбөлүктүү экендигине, убактынча эмес экендигине. Албетте бул жерде ошол китептерде келет. Ибн Таймия жана Ибн Таймияны ээрчигендердин кээ-бир алымдары дагы Ибн Таймияны ээрчиген алымдар дагы мына ушул маселеде ахли суннат вал жамаатта кайчы пикирделер. Алардын көз карашы боюнча тозок не эмес, түбөлүктүү эмес деген түшүнүктөрү бар. Албетте бул айткан сөздөрү биз аларды алым катарында сыйлайбыз. Болгону ар бир алым, ал дагы адам, ал туура кылышы мүмкүн, ката кылышы мүмкүн. Биздин алымдар, жалпы алымдар, көпчүлүк алымдар эмнени туура деген болсо биз ошол жагыны карманып, кайсыл нерсени ката деген болсо биз ошону ката деп билишибиз керек. Мына ушул маселеде алымдарыбыз Ибн Таймия рахматулла алейхинин ушул пикирини ката деп айтышкан. Ошон үчүн биз түбөлүктүү деп ишенебиз. Эми бул тууралуу дагы төмөндө сөз болот. Ошол 8 бейиш бар дейт. 8 табакасы бар дейт. Алардын биринин атыны биздин алымдар не дейт? Фирдаус. Экинчиси Жаннату Адын. Үчүнчүсү Дарул Мукам. Төртүнчүсү Жаннатул Наим. Бешинчиси Дарул Хулд. Алтынчысы Дарул Карар. Жетинчиси Жаннатул Маава. Сегизинчиси Дарус Салам деп ушундай 8 бейишти алымдарыбыз эмне кылган? Атаган. Тозок тууралуу дагы ошол тозоктун 7 тепкичи бар экендигини айтылган. Кайсылар десе, алардын бири не дейт экенбиз? Тозок тууралуу келгенде жаханнам дейбиз. Жаханнам деген неме. Экинчиси ладо. Ладо деп аяттарда дагы келет. Үчүнчүсү хутама. Хутаманы дагы дайым эле сүрөлөрдө окуйбуз. Төртүнчүсү саир. Бешинчиси сакар. Алтынчысы жахим. Жетинчиси хавия дейт. Буларды Кур'ан окуган ар бирибиз дайым буларды кайталап жүрөбүз. Кур'анда келет бул нерселер. Кыскасы мына ушул нерселерди бейишке барлыгына, тозоктун барлыгына ошол нерселер аятта келгендиктен биздин моюнубузга аларга ишенүү эмне болот? Милдет болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.